Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Силер менен кайрадан экран аркылуу көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Математика сабагына керектүү окуу куралдарыңарды даярдаган болсоңор, сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн сабакта шар жана пирамида жөнүндө билесиңер. Аларды салыштырып, мисал келтиресиңер жана жыйынтык чыгарасыңар. Ага карата тапшырмаларды аткарып, далилдеп айтып бере аласыңар. Балдар, бизге тапшырма берилди. Ашыгын тап дейт. Ойлонобуз. Ооба, бул жерде куб ашыкча. Калгандары шар формасында. Жер дагы шар формасында. Аны кээде жер шары деп да аташат. Келгиле, анда шарды мүнөздөп көрөлү. Албетте силер шарды жакшы билесиңер. Ал жылмакай, жумуру жана тоголок. Эгерде кое берсең, тоголонуп кетет. Көп нерселер шар формасында болот. Алсак, жылдыздарга чейин шар формасында. Ширин дарбыз да, аба шарлары да шар формасында. Асма лампага кийгизилүүчү айнек плафон. Шар колдонулбаган оюндар да сейрек кездешет. Силер ойноп жүргөн волейбол, футбол, баскетбол топтору, бильярд шары, теннис тобу да шар түрүндө эмеспи? Учурулган жердин биринчи жасалма спутниги да шар түрүндө болгон. Көрдүңөрбү балдар? Биз шарды мүнөздөдүк. Шар формасындагы нерселерден бир нече мисалдарды келтирдик. Силер дагы эмнелерди кошумчалай алат элеңер? Үйдөгүлөргө айтып бергиле. Балдар, кийинки берилген тапшырмага көңүл бургула. Фигураларды салыштыр, тегеректи толугу менен столдун бетине жайгаштырса болот. Шарды столдун бетине жайгаштырууга болобу дейт. Балдар, бизге кайсы фигуралар берилиптир? Ооба, биринчи фигура тегерек, ал жалпак фигура. Экинчи фигура шар, ал көлөмдүү фигура. Демек, тегеректи столдун бетине же тегиздикке жайгаштырса болот экен. Ал эми шарды столдун бетине жайгаштырууга болбойт. Ал мейкиндикте жайгашат. Демек, шарды столдун бетине жайгаштырууга мүмкүн эмес экен. Балдар, эмнелерди көрүп турасыңар? Ооба, булар пирамида формасындагы нерселер. Силер дагы пирамида формасындагы нерселерден эмнелерди кошумчалай аласыңар? Өз алдыңарча мисалдарды таап, үйдөгүлөргө айтып бергиле. Келгиле, пирамиданы мүнөздөп көрөлү. Пирамидалар тегиздикке столдун бетине негизи менен жайгашат. Пирамиданын каптал грандары ар дайым үч бурчтуктардан турат. Пирамиданын канча каптал граны болгону анын негизинен көз каранды. Негизинин канча жагы болсо, пирамиданын ошончо каптал граны болот. Грандарын капталдарынан бириктирген кесинди каптал кырлары болот. Бардык грандарынын бириккен чекити чокусу деп аталат. Балдар, бизге тапшырма берилди. Берилген пирамиданын канча каптал граны бар дейт. Кана ойлонобуз. Биз менен кошо Марат менен Самат да табат. Келгиле, Марат менен Саматтын жообун карап көрөлү. Марат 4 каптал граны бар дейт, Самат болсо 3 каптал граны бар деп тааптыр. Кимиси туура тапты? Ооба, Марат берилген пирамиданын 4 каптал граны бар деп туура тааптыр. Самат эмнеден улам ката кетирди деп ойлойсуңар? Ооба, Самат пирамиданын негизин көңүл бөлүп
караган эмес. Демек, берилген фигуранын бөлүктөрүн кунт коюп карап чыгышыңар керек экен. Балдар, эмнени байкадың дейт? Ооба, булар пирамидалар. Пирамидалар эмнеси менен айырмаланат экен? Пирамидалар негиздери менен айырмаланышат экен. Биринчи пирамиданын негизи 3 бурчтуктан. Экинчи пирамиданын негизи 4 бурчтуктан. Үчүнчү пирамиданын негизи 5 бурчтуктан. Төртүнчү пирамиданын негизи 6 бурчтуктан түзүлүптүр. Дагы эмнени кошумчалай аласыңар? Ооба, пирамиданын грандарынын саны анын негизинен көз каранды экен. Негизинде канча жагы болсо, пирамиданын ошончо граны болот. Грандарынын санына жараша пирамидалар 3 бурчтуу, 4 бурчтуу жана башка болуп бөлүнөт экен. Балдар, биз пирамиданы мүнөздөп алдык. Эми берилген тапшырмага көңүл бургула. Пирамиданын негизин, каптал грандарын, кырларын, чокусун тамгалар менен атап жаз. Бизге кайсы фигура берилди? Бизге пирамида берилиптир. Биз пирамиданын негизин, каптал грандарын, кырларын, чокусун тамгалар менен белгилеп жазышыбыз керек экен. Пирамиданын негизине карайлы. Пирамиданын негизи кайсы фигурадан түзүлүптүр? Пирамиданын негизи 3 бурчтуктан түзүлүптүр. Эми тамгалар менен белгилеп алалы. Биринчи пирамиданын негизи деп жазып алып, анан тамгалар менен белгилейли. Негизи А, Д, С. Каптал грандары деп жазып алалы. Бизге карап турган граны А, Б, С. Оң жактагы арткы граны С, Б, Д. Сол жактагы арткы граны А, Б, Д. Биз каптал грандарын жаздык, эми кырларын жазабыз. А, Б, С, Б, Д, Б. Акырында чокусун жазабыз. Чокусу Б тамгасы менен белгиленди. Биз бул тапшырмада негизи 3 бурчтуктан түзүлгөн пирамиданын негизин, каптал грандарын, кырларын, чокусун тамгалар менен атап жаздык. Бизге дагы бир тапшырма берилди. Пирамиданын каптал кырларынын узундугун ченеп жаз дейт. Биз пирамиданын кырларынын узундугун ченээрден мурун тамгалар менен белгилеп алалы. Биз пирамиданын каптал кырларын жазалы. А, Б, С, Б, Д, Б, Е, Б, Ф, Б, К, Б. Эми ченейбиз. Бардык каптал кырлары барабар экенин көрүп турабыз. Бир эле каптал гранын ченесек жетиштүү болот. Ченейбиз. Ф, Б барабар 5 сантиметр экен. Биз бул тапшырмада пирамиданын каптал кырларынын узундугун ченеп жаздык. Балдар, силер Египеттеги пирамидалар жөнүндө билгиңер келеби? Анда «Билгим келет» рубрикасынан Хеопс пирамидалары жөнүндө маалымат алалы. Египеттеги пирамидалардын эң чоңу мындан 5000 жылча мурун Хеопс фараондун буйругу менен курулган. Анын бийиктиги 147 метр, салмагы 6 миллион тонна. Аянты болсо орточо 5 гектар. Геродоттун айтымында бул пирамиданы 100 000 адам 20 жыл бою курган экен.
Балдар, бул маалымат силер үчүн кызыктуу болсо, өз алдыңарча маалымат булактарынан дагы кененирээк маалымат алсаңар болот. Балдар, келгиле бүгүнкү шар жана пирамидалар боюнча алган билимдерибизди текшерип, берилген суроолорго жооп берип көрөлү. Кайсы фигураны тегиздикке жайгаштырууга мүмкүн эмес? Кана ойлонобуз. Туура жооп А варианты. Шарды тегиздикке жайгаштырууга мүмкүн эмес. Кийинки суроого кулак салгыла. Пирамиданын каптал грандары кайсы фигурадан түзүлөт? Кана ойлонобуз. Туура жооп А варианты. Пирамиданын каптал грандары 3 бурчтуктардан түзүлөт. Кийинки суроо. Негизи квадрат болгон пирамиданын канча каптал граны болот? Туура жооп Б варианты. Негизи квадрат болгон пирамиданын 4 каптал граны болот. Акыркы суроо. Кайсы пирамиданын каптал грандарынын саны көп? Жакшылап ойлонобуз. Туура жооп В варианты. Анткени бул пирамиданын негизи 6 бурчтуктан түзүлдү. Демек 6 каптал граны болот. Берилген пирамидалардын ичинен эң көп граны бар ушул пирамида. Балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн сабакта шар жана пирамида жөнүндө билдиңер. Аларды салыштырып, мисал келтирдиңер жана жыйынтык чыгардыңар. Ага карата тапшырмаларды аткарып, далилдеп, айтып бере алдыңар. Бүгүнкү сабакта алган билимдериңер силер үчүн пайдалуу болдуго деп ойлойм. Убакыт учкан куш демекчи, бизге бөлүнгөн убакытта билинбей соңуна келип жетти. Бир сабак бою силер менен чогуу болгонума кубанычтамын. Эмки сабакта экран аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта болгула.